7 закон. Стресстик абалды туура колдон. Бир акылман өзүнүн окуучуларынын ичинде өзүнүн жумушка күчтүү жөндөмдүүлүгү менен белгилүү эле. Окуучулар андан сурашат: сиз кантип баарына жетишип атасыз жана эч убакта стресске кабылбайсыз? Дайыма жай баракат, собранный болуп жүрөсүз, кантип? Акылман жооп берет: эгер мен туруп турсам, турам. Эгер басып баратсам, мен басам. Эгер чуркап баратсам, мен чуркайм. Окуучулар талашты: сиздин секретиңиз мындай эмес да. Биз деле ошондой кылабыз. Бирок биз эмнеге стресске түшө беребиз? Биздин жумушубуз сиздикинен бир топ эсе аз болсо да. Акылман жооп берди: балким силер туруп турганда уже кетип бараткан болосуңар. Кетип баратканда уже чуркап бараткан болосуңар. Силер чуркап баратканда уже максатыңарга жеткен болосуңар. Стресс баардык үчүн чоң проблема болуп калды. Почти ар бир адам стресске кабылат. Жана баары билет, стресс ден соолукка зыян келтирет. Ошондуктан стресстен арылганга аракет кылышат. Бирок почти баары эле биле бербейт стресс эмне экенин. Ошентип туура эмес теориялар пайда болду. Стресс азыркы убактагы жылмоңуздай эле болуп калды. Келгиле стресс жөнүндө 3 кеңири тараган мифтерди карап чыгалы. Биринчи, стресс ооруга алып келет. Экинчи, көп жумуш стресске алып келет. Үчүнчү, стресстен качыш керек. Ушул үчөө тең туура эмес. Биринчисинен баштайлы. Стресс ооруга алып келет. Чындыгында стресс башында пайдалуу ден соолук үчүн. Ал ички клеткалык баланс бузулганда пайда болот. Стресстин гормону клеткалардын тең салмактуулугун калыбына келтирет. Бул процессти позитивдүү же негативдүү кабыл алса болот. Айырмасы стресстин күчүнө, аны контролдой ала турган мүмкүнчүлүккө жараша болот. Оттун пайдалуу жагын колдонгондой эле, эгер свеча кылып колдонсок. Бирок пожар болуп кетсе, аны токтото албайбыз. Биз стрессти контролдоп турганда, ал позитивдүү жана пайдалуу, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн колдоно алабыз. Экинчи ой дагы чындыкка жатпайт. Көп жумуш сөзсүз эле стресске алып келбейт. Стресстин себеби сырткы кырдаалдан эмес, аны биз кандай кабыл алганыбыздан. Демек, биздин стресс жумуштан эмес, биз ага кандай реагировать эткенибизден пайда болот. Ганди 80 жаштан өткөндө деле күнүгө 16 сааттан эч проблемасыз эле иштечү. Стресске түшпөй эле. Бул кантип мүмкүн болсун? Мунун сыры бир жумушка концентрация кылууда. Чыныгы генийлер бир жумушка гана концентрация болуп, аны толугу менен башынан чыгарып таштап кийинки иш менен алектенишет. Эки монах саякаттап кетип баратышып, бир сулуу аялга кезигип калышат. Ал катуу агып аткан дарыядан өтө албай туруптур, бирөөнүн жардамы жок. Монахтын бирөөсү токтолбостон аялды көтөрүп, ийинин отургузуп, дарыянын тигил өзүнө чыгарып коет. Андан ары алар унчукпай жолун улашат. Бир канча убакыттан кийин экинчи монах тигил монахты ийинден тартып: биз эч убакта аялга тийбейбиз деп ант бербедик беле? Сен кантип ал аялды ийиниңе отургуздуң? Экинчи монах жооп берди: мен аялды 1 саат мурун эле жейке таштагам. А сен дагы эле аны өзүң менен кошо көтөрүп жүрөсүң. Көбүнчө адамдар оюн контролдой алышпайт. Бирдемке кылганга аракет кылышат. Кечээкү кылган иштери жөнүндө ойлонушат. Андан кийин эмнени кылышты ойлошот. Алардын ою контролдогонго мүмкүн болбой турган пожарга окшош. Биз стресстин күчүн пайдалуу колдонуш үчүн оюбузду контролдогонду билишибиз керек. Биз ал үчүн оюбузду топтоп, ишибизди көңүл коюп жасашыбыз керек. Биз бардык күчүбүздү жана энергиябызды, оюбузду азыркы моментке коюшубуз керек. Мындай концентрация кылганды үйрөнсө болот. Кээ бир адамдарда гана мындай жөндөм бар. Жеңүүчүлөр ушундай жөндөмгө өзүн тренировка кылышат жана дайыма өсүп турушат. Үчүнчү ой, стресстен качыш керек деген дагы туура эмес. Биз стресстен кача албайбыз. Ошону жасаганга аракет кылгандар түшүнөт.
Биз мелочтарды жүрөгүбүзгө жакын кабыл алабыз. Жана ал ого бетер батыраак чарчатат. Стресстен качам деген адам кайра тескери жыйынтыкка келип калат. Ал ого бетер стресске өзүн алдырып калат. Жашоо стресси жок болбойт. Ошондуктан биз аны кабыл алганды билишибиз керек жана туура колдонушубуз керек. Өзүн угуп жүргөн адам билет. Стресс качан негативдүү болорун. 2 дана физикалык белги болот. Стресс болгон адамды байкап көрүңүз. Анын эни жөн абалына караганда 5 сантиметрге өйдө болуп калат. Экинчи белгиси тишин тиштенип жүрүшөт. Айрыкча алыска жүрчү машиналарды айдаган айдоочулар өзүн байкап көрүшү керек. Адам жөн абалында ылдыйкы тиштер расслабленный болот. Эгер тишиңизди катуу тиштеп жүрсөңүз, анда сиз перерыв кылышыңыз керек. Көбүнчө 5 минутта жетет. Машинаны токтотуп, дем алган сайын ийниңиз ылдый түшүп атканын концентрация кылыңыз. Көнүгүүнү жасап атканда чыңалуу кетип атканын байкаңыз. Жаактар, челюсть бошойт. Контролдой ала турган стресс бул жакшы күч. Кийинки 24 эреже. Стресс учурундагы өзүңүздү туура алып жүрүү үчүн сиздин жумушуңузга карабай, расслабленный, спокойный болуп жүргөнгө жардам берет. Эң башкы биринчи эреже. Толугу менен эмне менен алектенип атсаңыз, ошого концентрация болуу. Эгер тамак жеп атсаңыз, тамак жеңиз, китеп окуңуз. 2-3 ишти бир убакта жасаганга аракет кылбаңыз. Кубанычтын сыры биз кайсы жакта азыр турабыз ошондо. Экинчи эреже. Кыймылды жайнатыңыз. Өзүңүзгө жагымдуу темпти тандаңыз. Үчүнчү эреже. Эң башкысына убакыт калтырыңыз. Күнүңүздү, неделяңызды пландаштырыңыз. 4-нчү эреже. Өтө көп жумуштун баарын баштап албаңыз. Ким көп жумуш кылса, анда рефлекторный реакция болот. Бирөөнүн давлениясынын астында болгондой сезет. 5-нчи эреже. Жабык болгонго үйрөнүңүз. Өтө жакшы адам деле стресстин булагы боло алат. Жолтоо болбоңуз деген табличка мейманканада деле жардамы тийбейт. 6-нчы эреже. Пунктуалдуу болуш үчүн өзүңүзгө жетишерлик убакыт калтырыңыз. Шашылып жүрүү стресске алып келет. 7-нчи эреже. Өтө эле ашык текебердиктен жана идеалдуу жакшы болуудан качыңыз. 8-нчи эреже. Ийгиликке жеткенде кубаныңыз. Перерыв кылып, жеңишти белгилеңиз. Ыраазы жана бактылуу болуңуз. Ошол сезимден рахат алыңыз. 9-нчу эреже. Дайым эле ийгилик боло берет деп күтпөңүз. Кышты, жайды, тоону, талааны да эстеңиз. 10-нчу эреже. Өзүңүздү өтө эле маанилүүмүн деп эсептебеңиз. Ошондо сиз өтө эле тез дарынбай, көңүлүңүз калбай калат, чыгашага кабылбайсыз. Мактоолор же урушуулар сизди тең салмактуулуктан чыгара албай калат. Сиз ички тынчтыкка жетесиз. 11-нчи эреже. Сиздин келечегиңиз үчүн кереги жок камкордук сиздин концентрацияга таасир берет жана стресске алып келет. Азыркы момент үчүн сизге сиздин бардык энергияңыз керек. 12-нчи эреже. Тазалыкты, жыйнактыкты сактаңыз. Эгер жумуш столдо бир эле дело болсо, концентрация кылганга жакшы шанс берет. Башка жумушту баштаардан мурун столдун үстүн бошотуңуз. 13-чү эреже. Эмне менен алектенсеңиз, ошонун баарынан рахат алганды үйрөнүңүз. Рахаттануу биз бир нерсени жакшы жасаганда болот. Эмне жасасаңыз, берилип жасаңыз. Оор жумуштагы кубаныч тартуулай алат. 14-чү эреже. Перерывдарды пландаңыз. Планды ишке ашырыңыз. Сизге перерывка убакыт жок болуп аткандай сезилсе, демек перерыв сизге даана керек. 15-чи эреже. Кыймыл аракет кылыңыз, башкарыңыз. Жана пландабаган ишти деле кабыл алыңыз. Өзүңүздү дайым эле контролдой бергениңиз дагы стресске алып келет. 16-чы эреже. Эгер сизге өтө көп жумуштай сезилсе, анын баарын жазып чыгыңыз. Көбүнчө алар
андай деле көп болбой калат, көп болуп көрүнсө дагы. Андан кийин иштериңизди маанилүүсүнө карай бүтүрүңүз. 17 эреже. Делегировать этиңиз. Өзүңүздөн сураңыз. Ким жумушту бүтүрө алат? Жоопкерчиликти, ишти бирөөгө бергенди үйрөнүңүз. Башкаларга дагы ката кетиргенге, жаңылганга шанс бериңиз. Баарын эле өзүңүз жасай бергендин кереги жок. 18 эреже. Күнүңүз күнүмдүк керектүү иштерди кылганга жумшалсын. Күнүмдүк дисциплина ички тең салмактуулукту сактаганга жардам берет. 19 эреже. Убак менен өзүңүздү дурачсыз эткенге уруксат бериңиз. Күлкү менен зарядталып туруңуз. Ким күлө алса, ал дүйнөнү башкарат. 20 эреже. Эгер сиз ийгиликке карай программаланган адам болсоңуз, кээде максаты жок иштерди кылып туруңуз. Бардык жасаган иштериңиз сөзсүз эле мааниси бар болушу керек эмес. Өзүңүзгө жеңилдикти уруксат бериңиз. 21 эреже. Ийгиликке жеткендей болуп көрүнгөн ловушкадан качыңыз. Кээ-бирлер телефонду кээде өчүрүп турганды чоң ийгилик деп эсептешет. Балким кээде күйгүзүп турганды ийгилик деп эсептегенибиз туурадыр. 22. Өзүңүздүн массовик затейниги болуңуз. Өзүңүзгө эс алганга, адамдар менен сүйлөшүп турганга, рахаттанууга убакыт бериңиз. Ден соолугуңуз үчүн жана эмоционалдык канааттанууга убакыт бериңиз. 23. Өзүңүз үчүн дайыма дем алыш уюштуруңуз. Качан акыркы жолу өзүңүзгө кечке төшөктө ойноп жатканга уруксат бердиңиз эле. 24 эреже. Бардык эреженин баарын дароо жасаганга аракет кылбаңыз. Ал стресске алып келет. Сиздин нормалдуу абалыңыз тынчтанган, жайбаракат абал. Биздин акыл кээде чөптөн чөпкө секирген кузнечиктей болуп секиргиси келип турат. Өзүңүз акылыңызды башкарып алыңыз. Ага баш ийип бербей. Ал үчүн көптөгөн жолдор бар. Бирок баарынан жакшы иштеген жол бул эски жол. Кудайга жалынуу, медитация, түшүнгөн эс алуу убактысы же жаратылыш менен болгон биригүү. Булардын баары түшүнүүнүн андан да бийигирээк деңгээлине алып барат. Бүгүн жогорку акыл, высший разумга ишенүү кыйын. Бирок ошого дагы кайсы динде болсо да, дүйнөнү кандай кылып көрсө да мировоззрение. Ушул жолдордун бирөөсү анын жашоосунун алмаштыргыс бөлүгү болуп калат.